Вагнер жеке аскер компаниясынын ээси Евгений Пригожин аскердик төңкөрүш баштады. Анын айтымында Вагнердин 25 миңден ашык согушкери бар. Азыр алар Украина менен чектешкен облустардагы шаарларды басып алып баштады. Пригожин Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу менен Генштабтын башчысы Валерий Герасимовду жоопкерчиликке тартууну талап кылууда. Орус блогерлер, катардагы жарандар, жада калса орус оппозициясы дагы Вагнердин согушкерлерин колдоп, көптөгөн видеолорду жаздырып интернетте жапырт таратууда. Ал тапта Путин атайын билдирүү жасады. Вагнерчилердин аракеттерин оор кылмыш, чыккынчылык деп баалап, төңкөрүштө катышып жаткандарды катуу жазалоого буйрук берди. Пригожин буга ошол замат жооп берди. Вагнер Путинге баш ийбестигин жарыялады. Пригожин Орусияда төңкөрүш уюштурууну көздөп жатабы? Бул абал Орусияда жарандык согушка алып келиши мүмкүнбү? Кыргыздарга кандай кесепети тиет жана Кыргызстан буга кандай реакция кылышы керек? Атым Арген Бактыбек уулу, азыр кенен талдап берет. 23 июнда Пригожин 30 мүнөттүк видеодо өлкө жетекчилигин сындап, чиновниктер Путинге согуш тууралуу толук маалымат бербей жатканын жарыялаган. Мындан тышкары президенттин администрациясындагы адамдар жылдар бою Донбасска бөлүнгөн акчаларды уурдап, жеп, орус армиясын кейиштүү абалга жеткиргенин белгилеген. Пригожин Путинден башкаларын баарын согуштун башталышына айыптады. Дошло наша священная война с теми, кто обижает русский народ, с теми, кто его пытается унизить, превратилась просто в рэкет, а вернее в крысятничество, поднятое в ранг закона, в ранг национальной идеологии. 23 июндүн түнү Вагнер менен байланышы бар каналдарда Орусия коргоо министрлиги тарабынан Вагнердин лагерине ракеталык сокку урулаганы тууралуу жазып чыгышты. Пригожин бул чабуулда Вагнердин көптөгөн согушкерлери көз жумганы тууралуу маалымат берип, катуу жооп болорун билдирген. Кийин Вагнерчилер Ростов шаарына басып кирип, коргоо министрлигинин кызматкерлери менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканы тууралуу белгилүү болду. Еще раз, мы сюда приехали, мы хотим получить начальника Генштаба и Шойгу. Пока их не будет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву. Эми Вагнердин согушкерлери Воронеж шаарына дагы барганы. Жарандар, катардагы жоокерлер колдоп жатканы тууралуу көптөгөн маалыматтар тарап жатат. Мындан тышкары Вагнердин каналдарында орус армиясына тийиштүү тик учактарды атып түшүргөнү, өрттөнүп жаткан складдар, атышуулар жүрүп жатканын айтышууда. Абал боюнча Путин атайын кайрылуу жасады. 5 мүнөттүк видеодо Путин бир да жолу Пригожиндин атын атаган жок. Ал Орусия батыш менен күрөшүп жатканын белгилеп, Вагнерчилердин аракетин чыккынчылык, далыга сайылган канжар деп сыпаттады. Дадим этому повториться. Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз. В том числе от внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер». Пригожин Путиндин кайрылуусун жоопсуз калтырган жок. Ал Вагнерчилер чыккынча эмес, тескерисинче патриоттор деп айтты жана президентке, ФСБге баш ийбейбиз деп белгиледи. Азыр Вагнердин айтымында көтөрүлүштүн башкы себеби Шойгу менен Герасимовду жоопко тартуу болуп жатат. Чынында Пригожин менен Шойгунун тереши Бахмутта эле башталган. Анда Пригожин коргоо министрлиги Вагнердин жетишкендиктерине ичи күйүп, курал-жарак, ок-дарыны жетиштүү көлөмдө бербей жатканын айтып чыккан. А теперь слушайте меня, блядь! Это чьи-то, блядь, отцы и чьи-то сыновья! И те, которые не дают нам боеприпасы, будут в аду жрать их потроха, блядь! У нас нехватка боеприпасов 70%! Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? Посмотрите на них, Бул тирөшүнүн жыйынтыгында Вагнер Бахмуттан чыгып кетүүгө мажбур болгон. Анын үстүнө Путин эми жалданма согушкерлер коргоо министрлигине баш ийиши керектигин буйруган. Бул тууралуу бизге саясат талдоочу Эмил Жураев айтып берди. Эми абал мүнөт сайын өзгөрүп турат. Бул окуя көптөн бери эле Пригожин өзүнүн наразычылыгын айтып келген. Акыркы кайрылуусунда Путин Пригожиндин аракеттерин чыккынчылык деп баалады. Негизи эле бул окуя эмнеден болуп түштү? Сиздин пикириңиз кандай бул тууралуу?
Менин пикиримче бүгүнкү күндө өткөн түндөн баштап Орусиянын бийлигине буга чейин болбогондой чоң сыноо пайда болду. Жана сиз айткандай ошол Орусиянын расмий мамлекеттик аскер күчтөрүнүн башчылыгы менен жеке Вагнер аскери компаниясынын жетекчиси Пригожин ортосундагы тирешүү ушу бүгүнкүгө келип жетти деп ойлойм. Буга чейин акыркы кездерде ошол коргоо министри, Россиянын коргоо министри Шойгунун тарабынан ал жеке аскерлерди, жеке курама топторду мамлекеттик аскердик башчылыктын колуна көзөмөлүнө киргизүү аракети болуп жаткан болчу, бирок Пригожиндин командасы Вагнер ага баш ийбей коюп аткан. Ошого жараша мен түшүнүгүм боюнча кечээ түнү Вагнердин кайсы бир эмесине түзүмүнө армия тарабынан сокку урулган. Ага каршы жана ага жооп катары азыр бүгүн эртеден бери ошол Вагнердин Пригожиндин эмеси боюнча Ростов шаарынын де факто колго алып алышты Вагнер группасы, жеке армия. Азыр бул кырдаал өтө кызыктуу жана буга чейин эгер көңүлгө алынбаган болсо азыр так даана көрсөтүп атат. Ошол килейген Россиянын, держава деп аталган Россиянын азыр расмий армиясы менен жеке компания, коммерциялык негизде куралган аскери жеке компаниянын ортосунда тирешүү дээрлик мамлекеттин бүтүндүгүнө жик салып атат. Жана Вагнердин командасынын тарапташтарынын айтуусуна караганда булардын дымагы керек болсо ошол Кремлдин дагы жетекчилигин өзгөртүп салууга, алмаштырып салууга багытталган. Учурда бул көтөрүлүштүн себептери тууралуу ар кандай версиялар айтылып жатат, анын ичинде Пригожинди жеке Путин колдоп жатканы дагы. Биз бул суроону Жураевке узаттык. Ушул маалыматтарчы Telegram каналдарда тарап жатат, бирок башка версиялар дагы айтылып жатат. Буну Путин өзү даярдаган, Пригожинди колдоп жатат. Атайын бул планы жанагы Шойгу менен Герасимовго жоопкерчилик баарын жүктөп коет деген версиялар дагы айтылып жатат да. Сиз бул тууралуу кандай ойлойсуз? Менимче бул атайын эмес. Азыр эле сунушталган Путиндин сүйлөгөн сөзүнө карасак, Владимир Путиндин айласы жоктугу, кескен эч кандай бир приказ, чечим жөнүндө эч кандай сөзү жок. Аскерлерин ошо чакырып, биримдикке чакырып, чыккынчылар жазаланат деп мындай бүдөмүк гана түрдө сүйлөгөнү, Пригожиндин атын атабагандыгы жана жалпысынан ошондой кичине кооптонуп калгандыгы байкалып турат. Менимче бул даярдалган эмес, бул Путин үчүн албетте өтө күтүүсүз нерсе болду. Бирок эгер кандайдыр бир даярдык же пландалган конспирациялык иш-аракет болгон болсо, бул башка тараптардан болгон болушу мүмкүн. Бирок канткенде да ошол аскерий күчтөрдүн төгөлөгүндөгү кишилер гана болушу мүмкүн бул жерде. Интернетте Пригожиндин тобун коллогондордагы видео кайрылууларды таратып жатышат. Женя, мы с тобой до Талова. Только цинкани мы будем. Весь шторм Z за тебя. Давите в гнит, давно пора. Алар согушта катышып жаткан аскерлер, блогерлер, военкор жана жада калса орус оппозициясы. Мисалы белгилүү орус оппозиционери Михаил Ходорковский Пригожиндин көтөрүлүшү тууралуу мындай пост жазды. Эгер ал бул режимге каршы чыкса, шайтанга да жардам бергене даяр болушубуз керек. Анткени агрессивдүү согушту баштоодон жаман кылмыш жок. Бир кылмышкер экинчи кылмышкерге тоскоолдук жаратып жатса, мурдубузду чүйрүбөй, ага жардам бериш керек. Кийин керек болсо мунун өзү менен дагы күрөшөбүз. Ооба, бул башталышы эле. Орусия тарапта Вагнерден башка жеке аскер компаниялар, Ахмат сыяктуу жеке гвардиялардан тышкары башка куралдуу топторда катышып жатканын эске сала кетели. Алар Орус импердик кыймылы, империялык Орус легиону, Русич тобу жана башкалар. Булардын баары бир күнү саясий амбицияларына жетүү үчүн Орус бийлигине каршы чыгыш мүмкүн деп дагы бир орус оппозициячыл саясатчы Максим Кац көптөн бери айтып келет. Государство повело себя привычным образом. Оно использовало Пригожина, а затем попыталось от него избавиться. Только вот незадача.
Воплощая этот хитрый схематоз, государство, создало неуправляемую частную армию. За Пригожиным стоят вооруженные люди, которые выбирают между жизнью и смертью. По понятным причинам эти люди не хотят бесплатно умирать, когда оказались не ко двору. Вооруженные отморозки — это не Борис Березовский, которому можно Связинвест пообещать и потом кинуть. Огромный медиахолдинг Пригожина, который еще вчера был одним из важнейших компонентов российской пропаганды, развернулся против нее. Огромное количество и сторонников войны, и огромная доля всей Z-общественности и солдат на фронте явно больше симпатизируют Пригожину, чем регулярной официальной армии. Еще ничего не случилось, но страна уже переходит в режим гражданской войны. Все-таки перекрытие столичных улиц военной техникой мы не видели с 1993 года. В связи с этим главный вопрос ко всем тем, кто путинскую власть обеспечивал, кто все эти схематозы проворачивал, кто загнал нашу страну в бессмысленную сраную войну. Ну чего, уроды конченые, довольны? Взяли, суки, Киев. С НАТО хорошо повоевали. Поделили Европу с Америкой. Кучка старых фантазеров, у которых ничего кроме понтов за душой нет. Что ж вам, мрази, на жопе ровно-то не сиделось? Ну смотрели бы дальше свои мультики о ракетах, летящих в Майами. Куда же вы полезли? Херовы геостратеги. Вы реально возомнили себя вершителями судеб. Реально перепутали стоимость нефти с величием страны. Так имейте дело с последствиями. Пригожин Путиндин эң жакын адамдардын бири болуп эсептелчү. Журналисттер аны Путиндин ашпозчусу деп аташчу. Вагнер жеке аскер компаниясын ачкандан мурун ал элиталык ресторандардын тармагынын ээси болчу. Кийин Путин менен таанышып, мамлекеттик тендерлерди ута баштаган. Бул топ бир эле Украинада эмес, Сирияда, Африкада орус бийлигинин кызыкчылыгын коргоп жүргөнү тууралуу белгилүү. Бул кызматтарына орус бийлиги олчойгон суммаларды берип турган. Негизи Путинге жакын адамдар, олигарх, жетекчи кызматтарды ээлеген чиновниктер согуштан тажаганы жана согушту тезинен токтотууга кызыктар экени тууралуу көптөн бери айтылып келет. Санкциялар киргизилгенден бери алар көптөгөн байлыктарынан, Европадагы үйлөрүнөн, яхта, самолетторунан айрылып, дүйнөгө эркин саякаттай албай калышты. Буга көптөгөн далилдер бар. Кээ бир Путиндин жакындары Орусиядан чыгып кетишкен, мисалы Анатолий Чубайс. Анан дагы продюсер Егор Пригожин менен олигарх Фархат Ахмедовдун сүйлөшүүсүнүн аудиосу тарап кеткен. Аудиодо Пригожин менен Ахмедов Путинди сындап, элиталар согуштан тажаганын талкуулашкан. Мындан Вагнерде орус оппозициясынан тышкары чиновниктер дагы колдоору толук мүмкүн. Аскердик төңкөрүш тууралуу маалыматтар тарап баштагандан бери Кыргызстандын, Казакстандын, Тажикстандын жана Өзбекстандын Москвадагы элчиликтери жарандардын Орусиянын Украина менен чектеш аймактарына баруудан карманууну өтүнүп, билдирүүлөрдү таратышты. Аталган аймактарда жашаган жарандарды зарыл болсо элчиликке дароо кайрылгыла деп билдиришти. Кыргыз элчилиги тараткан билдирүүдө бул номерлерди калтырышкан. Эгер сизге жардам керек болсо, экрандагы номерлерге кайрылыңыз. Албетте Орусиядагы окуялар Кыргызстанга сөзсүз таасирин тийгизет, анткени эки өлкө тыгыз кызматташат. Анын үстүнө кыргыз мигранттарга дагы катуу сокку болушу мүмкүн. Эксперт Эмил Жороев Орусияда жарандык согуш чыкса, андан баары жабыр тартат дейт. Көптөгөн кыргыздар эмгектенет, азыркы мындай башаламандык кыргыздарга кандай кесепетин тийгизиши мүмкүн жана Кыргызстан бул окуяга кандай реакция кылыш керек? Кыргызстан бул жерде албетте эч кандай аралашып болушу зарыл. Биз саясий эч кандай шашылыш билдирүү, эч кандай позиция жарыялоо орунсуз болот. Албетте кандай гана болгондо биздин абалыбызда күтүп байкап туруу гана туура. Кандай Россияда бийлик кандай өзгөрсө жана бийликтен сырткары ошол коомдук саясий тынчтык бузулуп кетчү болсо, албетте бул биздин мигранттар үчүн эң эле жакшы эмес кырдаал болот, оор болот. Ага албетте бар мигранттарыбыз, биздин жердештерибиз бир аз кооптонуп, даяр болуп, мүмкүн болушунча тынч болгон жерлерде туруусу зарыл. Мен айтар элем, эгер эң жогорку деңгээлдеги саясий дүрбөлөңгө барчу болсо, албетте эң жакшысы ошо кыргыздар үчүн да, негизи эле бардык тараптар үчүн бул тынч жол менен Россиядагы бийликтин талашынын чечилип калуусу. Граждандык согуш деген нерсе башталып кетсе, бул албетте бардык тараптар үчүн өтө чоң сынок болот.
Бул материал жасалып жатканда Вагнер менен орус армиясы ортосунда тирешүү уланып жатат. Телеграм каналдарда атышуу, жардыруулардын тасмалары чыгууда. Биз албетте бул окуяга көз салып турабыз. Ошого каналга катталганды унутпаңыз. Бул видеого лайк коюп, комментарийге өз пикириңизди калтырыңыз. Аман туруңуз.